Жыл сайын миңдеген адамдар бейиш сыяктуу сезилген Кариб аралдар тобунун кумдуу пляждарына эс алганы барышат. Бирок бул аралдарда дале болсо белгисиздик катылууда. Аралдар жаратылыштын кыйратуучу күчтөрү менен түзүлгөн жана дүйнөдөгү эң катуу борон чапкындарга дайыма кабылып турушат. Аралдагы жашоо изилдөөчүлөрдү да, сонун окуяга жолугууну издеген шылуундарды да таң калтырат. Мында өсүмдүктөр дүйнөсү, канаттуулар, алп суу жаныбарлары, динозаврлар доорунан бери жашап келген түрдүү керемет жаныбарлар бар. Вулкандык козголуулар аркасында пайда болгон тоо түздүктөр жана керемет ажайып токойлор бар. Бул аралдар тобу планетабыздын дале болсо изилденбеген таң калыштуу эң сонун аймагы. Изилденбеген аралдар. Кариб аралдары. Түндүк жана түштүк Американын ортосунда, тропикалык аймакта тим эле бейиш сыяктуу аралдар жайгашкан. Бул 7000ден ашуун аралдар тобу жана рифтерден курулган Кариб аралдары. Кариб деңизинин суулары менен курчалып турушат. Аралдардын ар биринин кеңдиги ар кандай. Бир нече метрден баштап, жүздөгөн километрге чейин барып калат. Алардын ар бири өз-өзүнчө өтө таң калыштуу. Тропикалык токойлордон баштап, деңиздин суу астындагы жер кыртышына чейин, Кариб аралдары табияттын чоң байлыктарын өзүнө жашырып алган. Тринидад деген арал аралдар тобунун эң түштүк тарабында жайгашкан. Тринидадтын түндүк чыгыш тарабынан Кариб деңизи Атлантика океанынан келүүчү катуу борон чапкынга кабылат. Жашырылган байлыктар жөнүндөгү уламыштар көптөгөн кылымдар бою башка жактык саякатчыларды бул жака келүүсүн арттырып, кызыктырып келген. Бирок эң алгачкы деңизде саякат кылуучулар уламышка чейин эле келишкен болчу. Түндүн кирүүсү менен Тринидад аралынын жээгине ата теги динозавр мезгилинен бери бул жерде жашап келген бир жаныбар чыгып калат. Азыр апрель айы. Демек, перулүү ташбакалардын төлдөө мезгили келип калды. Жыл сайын миңдеген чакырым узак жол жүрүп, атайын жумурткаларын калтыруу үчүн перулүү ташбакалардын ургачылары ушул Кариб аралдарынын жээгине келип калышат. Алар өздөрү пайда болгон жерине кайтып келип, жумурткаларын калтырышат. Терүүлүү ташбакалар сууда жашоочу ташбакалардын ичинен эң чоңу. Алардын узундугу 1 метрге жеткен болсо, ал эми салмагы 1 тоннага жетиши мүмкүн. Бул ургачы ташбакалар өзүнүн чоң сүзгүчтөрү менен кумду ары бери түртүп, терең чуңкур казат. Андан соң бул терең чуңкурга өзүнүн жүздөгөн жумурткаларын калтырат. Тринидадтын жээгинде ал жалгыз эмес. Анткени терүүлүү ташбакалардын төлдөө мезгилинин кайнаган учуру болгондуктан жээкте бош жай калбай калат. Бир түндө дээрлик 500гө жакын ташбака жумурткаларын калтырууга келип калышат.
Деңизден эмеле чыгып келаткандар, кайткандар менен сүзүшүп калган учурлар да болуп турат. Орундук жетпегенден улам кээ бир жумурткалар кумдун сыртына түртүлүп калат. Кечиккендерге күтпөгөн жерден таң да атып калат. Ургачы ташбакалар жумурткаларын калтыргандан бир аздан соң сырдуу бул ташбакалардын жаңы муундары жарык дүйнөгө келишет. Күндүн чыгышы менен канкорлор пайда болуп калышат. Алар жылдын ушул мезгилинде жээкте кандай тамак даяр болорун жакшы билишет. Кумдун бетине чыгып калган жумурткалар жок болот. Журтчу жору куштар толтура ташбакалардын жумурткаларын терип жеп жыргашат. Мындай азык тууралуу жаш муундары тажрыйба алуу чоңдорунан үйрөнүшөт. Жээкте жумурткалар көп болсо деле, талаш тартыш кез менен болуп турат. Бул журтчу куштардын пайдалуу жактары да бар. Анткени убакыттын өтүшү менен сыртта калган жумурткалар таш сыяктуу катып, көмүлгөн жумурткаларга зыян жеткириши мүмкүн. А куштар болсо аларды тазалап турат. Ушул журтчу жору куштардын жардамы астында Кариб аралдарынын жээктери тазаланып турат. Изилденбеген аралдар. Тринидад аралынын түндүгүндө Шамалдуу деп аталган аралдардын топтому бар. Алар Кариб деңизинин чыгыш тарабында жайгашкан. Бул аралдар жердин эки тектоникалык плиткаларынын кесилишинде жайгашкан. Качандыр бир мезгилде бул аймакта сейсмикалык активдүүлүк байкалган. Азыркы күндө Кариб бассейнинде 17 вулкан бар. Алардын кээ бирлери суу астында. Доминика аралы 26 миллион жыл мурда жарылуунун натыйжасында пайда болгон. Бул Кариб аралдарынын ичинен эң жашы. Анын узундугу 50 чакырым жана деңиз деңгээлинен 1,5 миң метр бийиктикте. Кичине болгонуна карабастан Доминика аралында активдүү 9 вулкан бар. Бул дүйнөдөгү эң тыгыз жайгашкан вулкандар. Бир канча жүздөгөн жылдардан бери бул аралдарда өтө катуу вулкандык атылуулар болгон жок. Бирок ошондой болсо деле, суу астындагы вулкандык активдүүлүк басылбай турат. Мурдакы вулкандык мезгилдердин таасири менен Кариб аралында кайталангыс эң сонун мурас калган. Вулкандык топурак өтө түшүмдүү. Ал нөшөрлөгөн жамгыр менен суугарылып турат. Бул жерде дээрлик бардык өсүмдүктөр өсө берет. А бул гүлдөр болсо Кариб деңизиндеги эң тез кыймылдоочу жашоочуларын азыктандырат. Калибри тропикалык өлкөдө жашоочу эң кичинекей ала чымчык. Нектарлар менен азыктанган ала чымчыктын жыт билүү сезими жок. Аларды гүлдөрдүн тышкы кооз көрүнүштөрү кызыктырат. Бул кичинекей Кудай жараткан ажайып куштардын зат алмашуусу дүйнө жүзүндө эң тез. Булардын жүрөгү минутасына 500 жолу согот жана канатын 80 жолу какканга жөндөмдүү.
Алар мындай тез кыймылын дайыма камсыздап туруш үчүн өздөрүнүн салмагынан 3 эсе көп болгон азык жеп турушу керек болот. Үрпөк баш ала чымчык алардын тобундагы эң кичинеси болуп эсептелет. Булардын эркегинде гана үрпөйгөн башы ачык болуп боелуп турат. Аталышы да ушундан улам коюлган. Ал эми ургачыларынын көрүнүшү бир аз жөндүү. Мындай болуусу балапандарын чоңойткучакты байкалбай турууга жардам берет. Балапандарына мүмкүн болушунча азык көбүрөөк керек болот. Аларга энеси курт кумурскаларды жана гүлдөрдүн нектарларын ташып берет. Мындай азык оокат менен алар аябай тез чоңоюшат. Ала чымчыктын уясы толук жөргөмүчтөрдүн желеси менен жасалган. Ошондуктан балапандары чоңойгон сайын уя да созулуп турат. Болгону 2 жумадан кийин эле балапандар уясын таштап, учуп кетүүгө даяр болуп калышат. Кариб аралдарында өсүүчү бир өсүмдүк менен ушул ала чымчык экөөсүнүн ортосунда өзгөчө бир байланыш түзүлүп калган. Бул Геликония гүлү Кариб аралдарынын баарында жолуктурса болот. Мындай өсүмдүктүн ар башка аралда өзүнчө түрү бар жана баары ала чымчыктан көз каранды. Ала чымчык бир гүлдөн экинчи гүлгө каттап, нектар чогултуу натыйжасында гүлдөрдүн бири-бири менен чаңдашуусун жүзөгө ашырат. Жыйынтыгында гүлдөрдүн көбөйүүсүнө шарт түзөт. Кичинекей аралда атаандашкан эч ким жок. Ошондуктан ала чымчык калибри менен Геликония өсүмдүгүнүн ортосундагы мамиле жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Көбүнчө гүлдүн көлөмү жана формасы нектарды ташыган чымчыктын тумшугунун узундугуна жана формасына дал келип калат. Ар бир чымчыктын өзүнүн геликондун белгилүү бир түрүнүн ширесин чогултууга өзгөчө укугу бар. Гүлдүн бүчүрүн да, чымчыктын тумшугун да Кудай бири-бирине ылайыктуу кылып жараткан. Кариб аралындагы вулкандык өткөн мезгил тоолордун дагы бир өзгөчөлүгүнө таасир эткен. Тоолор ушунчалык бийик болгондуктан нымдуу климатты өздөрү түзүшөт. Деңиздерден чыккан суу булары тоолордун чокусуна келип булуттарды пайда кылат. Андан соң булуттардан жамгыр жаайт. Доминиканын кээ бир аймактарында жылына 700 сантиметрден ашкан жаан-чачын жаайт. Жааган жамгыр адамдар үчүн да, жаныбарлар үчүн да жетиштүү деңгээлде таза, тузсуз суу менен камсыз кылат. Сулар көптөгөн дарыялар аркылуу жээктерди көздөй агат, жана аларда тамак болумдуу заттар бар. Керек болсо ушул жерде да вулкандык активдүүлүк ииздери байкалып турат. Суунун түбүндөгү жаракалардан газдар жогору атылып чыгып турат. Бул жылуу жана азыктандыруучу затка толгон суулар Кариб деңизиндеги баалуу нерселер үчүн идеалдуу ыңгайлуу шартты түзүп берет. Булар коралловый рифтер. Балыктардын 800дөй түрү, андан да көбүрөөк рак мүнөздүүлөр түрү жана омурткасыздар ушул коралловый рифтерде жашашат. Кариб деңизиндеги рифтерде табылган көптөгөн балыктар башка эч жерде кездешпейт. Бирок рифтерде да коркунучтар жашырылган. Өткөн кылымда миңдеген кемелер айгышкан борон чапкындын айынан Кариб деңизинин түбүнө чөгүп кетишкен.
1867 бу менен жүрүүчү кеме Британия жана Виргин аралына жакын жердеги Black Point Rock аттуу рифке келип урунуп чөгүп кеткен. Кеме бир нече секунда ичинде чөгүү менен 100дөн ашык адамдын өмүрүн алып кетти. Ошол окуядан 100 жылдан кийин кеменин жаңы жашоосу башталды. Кеменин дат баскан корпусун рифтер каптап кетти. Азыр рифтер кайсыл жерден бүтүп, кеме кайсыл жерден башталат билинбей калган. Балыктардын кээ бир түрлөрү ушул кеменин сыныктарынын арасына икраларын калтырышат. Момундай болгон кызгылт тактар сержант деп аталган балыктардын икралары. Бул балыктардын ургачысы 200 000 икраларын калтыргандан кийин алардын коргоочусу болуп, жападан жалгыз балыктардын эркеги калат. Кариб деңизинин туруктуу эмес жашоочулары аралды өздөрүнүн урпактарына жаңы жашоо бериш үчүн эле колдонушат. Кариб деңизинин түндүк тарабында күмүштүү тайыздык деп аталган аки таштуу бир шельф бар. Он 17 кылымда испаниялык бир кеме кыйроого учураган. Кемедеги бүт күмүштөн болгон кымбат баалуу буюмдар суунун түбүнө чөгүп кеткен. Ошондуктан бул шельфтин аталышы да ошондон коюлуп калган. Азыр ушул сууларда изилденбеген кен байлыктар жатат. Күмүштүү тайыздык деген жер бүкүрү киттер үчүн тууп көбөйүүчү эң ыңгайлуу жай. Бүкүрү киттин энеси менен баласынын ортосундагы бири-бирине болгон байланышы аябай күчтүү. Апасы сүзгөндү, тереңдикке чуңкуганды, үйрөткүчөктү экөө бири-биринен такыр ажырашпайт. Жыл сайын декабрдан апрель айына чейин болжол менен бул жайга 2000ден 3000ге чейин бүкүрү киттер келип турушат. Жай мезгили келери менен бүкүрү киттер кайрадан Атлантика океанынын түндүк тарабындагы муздак суулуу жана азыка мол болгон Кариб деңизинен 1000 чакырым алыстыктагы жайларына кайтып кетишет. Кариб деңизи бул улуу саякатчылардын тирүү калып кетүүсү үчүн өтө маанилүү жагдайды ээлейт. Изилденбеген аралдар. Кариб аралдарынын дээрлик баарынын суу жээктери коралловый рифтер менен капталган. Бирок арасында жалгыз бир аралда такыр рифтер жогу да бар. Бул Тринидад. Тринидад Түштүк Америка материгине жакын жайгашкандыктан Ориноко дарыясынан суу менен кошо чыккан ылайлар коралдарга өсүү мүмкүнчүлүгүн бербей калат. Бирок коралловый рифтер аралдын өзүнүн пайда болушуна чоң рол ойногон. Аралдын бийик аймагында жайгашкан Тамана тоосунда качандыр бир өткөн мезгилде коралловый рифтер болгон. Мындан 1000 жыл мурда вулкандык козголуунун натыйжасында коралловый рифтер суунун бетинен 300 метр өйдө көтөрүлүп калган. Бүгүнкү күндө да бул байыркы риф көптөгөн аки таштуу үңкүрлөрдү пайда кылып калган. Күндүн нурунан алыс болгон үңкүрлөрдө миллиондон ашык жарганаттар жашайт. Томан деп аталган үңкүрдө жарганаттардын 11 түрү жашайт. Алардын кээ бирлеринин өтө кызыктуу аталыштары бар. Найза мурун жана койчу кулак деп аталгандар, узун мурундар, жалбырак кулактар жана күрөң жарганаттар баары бирге жашашат.
Үңкүрдүн түбү жарганаттардын тезегине толуп кеткен. Бул болсо өз кезинде башка майда жандыктарга жакшы жашоо жайын түзүп калат. Жагымсыз орун болгону менен игуан деп аталган үңкүр тараканы үчүн түгөнгөс азык менен камсыз болгон жашоо жайы. Көпчүлүк таракандар ушул жарганаттардын тезегинде өмүрүн өткөрүшөт. Ал эми үңкүрдүн сырткы айланасында токойдо гүлдөр, жемиштер жана курт кумурскалар толуп кеткен. Күн сайын күн батары менен жарганаттар жоортулга чыгышат. Алардын кээ бирлерине үңкүрдүн ичиндеги тереңдиги 300 метр узун аралыкты учуп чыгыш керек болот. Жарганаттардын ушунчалык көп болуп агып чыгуусунан үңкүрдүн ооз жагы дээрлик 1 сааттан кийин гана бошойт. Тринидад аралынын тропикалык токойлорунда дагы бир кызыктуу чымчык жашайт. Алтын баштуу пипра чымчыгынын эркеги ургачысынын көңүлүн өзүнө бурдурганы жатат. Эркектери дарактардын бутактарына чогулуп алып, ургачысына жагыныш үчүн бийлегенди күтүп турушат. Ар бир чымчык өзүнүн бутагында туруп, ургачысын бийлеп, көңүлүн бурганга аракет жасайт. Кичинекей бир кыймыл болуп кетсе, жагынуу бийси башталып кетет. Керек болсо, астында жүргөн коёндун кыймылы болсо да. Ал эми токойдун башка четинде монакин монах чымчыктарынын башка түрүнүн эркектери да ургачыларынын көңүлүн алуу менен алек болуп жүрүшөт. Булардын тышкы көрүнүшү анча көрктүүрөөк эмес. Алар ургачыларын жагынуу бийлерин жерде жүргүзүшөт. Алардын эркектери ургачыларына жагынуу үчүн орундуктарын ар кандай жалбырак, таштандылардан тазалашат. Бул монакин монах чымчыктарынын бийлери башкача. Алар мамалак жүндөрүн үрпөйтүп, сакал сыяктуу өйдө кылып алышат. Монакин монахилер канаттарын какканда тарсылдаган үн чыгарып учушат. Ошентип акыры аягы аракетинен натыйжа чыкты окшойт. Анткени ургачысы кызыгып калды. Ургачысынын анча деле кооз эмес көрүнүшү болсо деле, эркектери жагынганга аябай аракет кылышат. Ургачылары качан даяр болгондо гана жупташат. Ал эми азыр болсо, эркектери ага көңүл бөлбөй коюшту. Жай мезгилинин жакындоосу менен күнөстүү Кариб аралдары бозоруп түнөргөн абалга айланып калат. Июль айынан баштап ноябрь айына чейин бул аралдар дүйнөдөгү өтө катуу борон чапкындардын кыймылы алдында калышат.
Тропикалык циклондор Батыш Африка жээгинен пайда болот. Анан Атлантика океаны үстүнөн учуп сүрүлүп барып, океандын жылуу суусу менен аралашып дагы, күйүлөнүп дагы бир канча эсе чоңоюп да кетет. Ошол катуу борон чапкын куюндардын алдында эң биринчи Кариб аралдары калышат. Эгерде шамалдын ылдамдыгы саатына 120 чакырымга жеткен болсо, анда чыныгы катуу борон чапкын болду десек болот. Катуу куюн чапкын болуп кетерин эч качан алдын ала билүү мүмкүн эмес. Күчтүү борон чапкында толкундардын бийиктиги 20 метрге чейин жетип кетет. Толкундар учурунда баарынан да омары деп аталган чоң деңиз рактары жапа чегишет. Анткени алар таштардын же үзүлүп түшкөн коралдардын астында басылып калуу коркунучу бар. Катуу суу агымынын келиши менен суунун температурасы төмөндөйт, ал эми туздуулугу болсо күчөп кетет. Өзгөрүүнү байкап калган омарлар качып жөнөшөт. Алар күчтөрүн сактоого аракет кылып, топ болуп, биринин артынан бири тизилип жүрүшөт. Борон чапкын болуп жаткан учурда омарлар тынчыраак жана коопсузураак болгон суунун тереңирээк жерине көчүп турушат. Чынында эле дүркүрөгөн толкундар рифтерди кыйратуучу күчкө ээ. Араң эле турган коралдар ырайымсыз толкундардын соккусу менен тамырларынан үзүлүп ташталат. Болгону бир нече саат убакыт ичинде көптөгөн жылдардан бери түзүлгөн экосистема кыйрап талкаланып калат. Бирок рифтер тез эле өз калыбына келип, коралдар болсо батыраак эле өсүп чыгып калышат. Толкундардын кесепеттерин калыбына келтирсе болот. Көпчүлүк Кариб аралдарынын толкундардан сактануучу табигый коргоочулары бар. Булар мангролуу токойлору. Аралдын жээгинде жайгашкан бул дарактар толкундардын мизин кайтарганга жардам берет. Тамырлардын аралашып бири-бирине чырмалышы толкундарга каршылык көрсөтүп, шамалдын ылдамдыгын басаңдатуу менен жээктерди коргоп турат. Тринидад аралынын батыш тарабында Корония деп аталган саз жайгашкан. Күн сайын суунун деңгээли 2 жолу көтөрүлгөндө мангролуу токойлорду суу басат. Мындай туздуу суу чөйрөсүндө бардык эле өсүмдүктөр өсүп кете албайт. Кариб аралындагы мангролуу токойлордо дарактардын 3-4 эле түрү өсөт. Бирок бул дарактар эң сонун кереметтүү бай экосистеманы түзүүгө мүмкүндүк берет.
Тынымсыз суунун утуру көтөрүлүп, кайра түшүп туруусу мангроолуу токойлордо жашагандарга пайда алып келгенден сырткары зыяндуу жактары да бар. Су кайрадан тартылганда төрт көздүү деп аталган балыктар курт кумурскаларды терип жеш үчүн ыңгайлуу жээктерге чыгып алышат. Ал эми суу келип калган учурда болсо, суунун бетине чыгып калган кичинекей рак сымалдуулар менен тамактанып калышат. Булардын мынтип суунун бетине чыгышы аябай кооптуу. Анткени бул жайда сууну кайтарып турган чоң крокодилдер бар. Мындан сырткары балыктарды терип жеүүчү куштар да толтура. Төрт көздүүлөр сак болууга ылайыкташкан. Алардын аталышына карабастан көздөрү экөө эле, бирок ар бир көзү экиге бөлүнүп турат. Көзүндө эки кареги бар. Бирөөсү суунун астын караса, экинчиси суунун үстүн карайт. Булардын мындай таң калыштуу көздөрү балыктардын жырткычтардан сак болуусуна шарт түзөт. Кээ бир учурларда төрт көз деле аздык кылып коет. Сулар келип кайрадан тартылгандан кийин жээктерде пайда болгон илешкектүү пайдалуу ылайлар тажылуу крабтардын көбөйүп жашоосу үчүн эң ыңгайлуу жай болуп калат. Кичинекей чай кашыгындай болгон ылайда 10 миллионго жакын бактериялар бар. Ал болсо өз кезинде ушундай кичине жандуулар үчүн керектүү азык зат. Майда крабтар өздөрүнүн жалгыз кыпчууру менен майда заттарды бирден терип жейт. Бир эле кыпчууру болгондуктан тамактанууга көп убакыт коротот. Эркектери дагы бир чоңураак кыпчуурун ургачыларын өздөрүнө көңүл бурдуруу үчүн иштетишет. Ошондой эле бул кыпчуурун башка крабтардан уясын коргоо үчүн да колдонушат. Булардын уясында сөзсүз экинчи чыгуучу тешиги да болушу керек. Антпесе жырткычтар толтура. Суу тартылып баштаганда кызгылт ибис аттуу куштар крабтарды жана башка рак мүнөздүүлөрдү терип жей баштайт. Бул кызгылт ибистердин сырткы көрүнүшү кызыл болушу, алар көпчүлүк учурда эти кызыл болгон рактарды жейт. Негизи балапандары күрөң эле туулат, бирок 2 жыл өткөндөн кийин эле жүндөрү кызыл болуп калат. Алар крабтарды жутардан мурда сууга салып, чайкап, тазалап анан жешет. Кызыл ибистер башка дагы көк кытан, грядки жана мараак аттуу чымчыктар менен чогуу бир жерде тамактанышат. Топто саны канчалык көп болсо, сууда тытмалап издөө ошончолук жеңил болот. Алардын көп болгону коопсуздукка да жакшы. Анткени крокодилдер жакын жерде турушат. Күн сайын кеч киргенде булар аз-аздан топ болуп, анча алыс эмес аймакта жайгашкан мангроолуу токойлоруна келип конушат. Топтогулардын саны 100гө чамалап калат. Бул куштар материктен келишкен. Тринидад аралы Түштүк Американын жегине болгону 11 километр эле алыстыкта турат.
Тринидадтагы бул ибис куштарынын туулуп көбөйүш саны 15 миңге жетип калды. Бул жерде алар улуттук символ катары таанылган. Изилден элек аралдар. Кариб аралдарынын бири болгон Тринидад болгону мындан 12 миң жыл илгери эле Түштүк Америкадан бөлүнгөн. Муз доорунан кийин суунун деңгээли өйдө көтөрүлүп, арал пайда болуп калган. Ошондуктан Тринидадта Кариб аралдарынын башка аймактарында жашабаган жаныбарлар бар. Карлик кумурска жегич жаныбар. Дүйнө жүзүндөгү эң кичине кумурска жегич жаныбар болуп эсептелет. Бул кумурска жегич өзү кичинекей болгонуна карабастан, бир түндө 5000 кумурсканы жей алат. Күндүзгү мезгилде кумурскалар коркпой эле койсо болот. Анткени карлик кумурска жегич түндөсү уктабагандыктан алар күндүзү уктап калышат. Бул аймакта Түштүк Америкадан келген дагы бир жаныбар бар. Аралда сары жүндүү капуцин деп аталган маймыл жашайт. Мындай маймылдарды Түштүк Американын туш тарабынан кезиктирүүгө болот. Алар өтө айлакер болушат. Бирок Кариб аралындагы жашоо өзгөчө аракетти талап кылат. Тринидадтагы капуциндер кокосту пальма дарагы жештүү азыктарга бай экенин түшүнүшкөн. Солуп калган жалбырактарынын арасында ар кандай курт кумурскаларды тапса болот. Артындагы куйругун бир шакка байлап туруп, капуцин бошогон эки колу менен кеңири туруп алып тамак жейт. Бул маймылдар суулардын келип жана кайра тартылып турушунан пайдаланып алышты үйрөнүп алышкан. Суу кайра тартылган учурда моллюскалардын уюлдары сыртка чыгып калат. Бул маймыл үчүн эң оңой олжо болуп калат. Моллюскалар катуу уюлдардын ичинде бекитилген. Бирок маймылдар аны сындырып жегенди да үйрөнүп алышкан. Материктен анча алыс эмес Тринидадка өтө сонун мурас калган. Ал эми алыстагы аралдарга болсо Кариб деңизи тоскоолдук кылган. Кээ бир жаныбарлар бир аралдан экинчи аралга дайыма ийгиликтүү көчүп жашашат. Кариб деңизинин толкундары кургакта жашаган кээ бирлерге саякаттоо үчүн мүмкүндүк берет. Катуу шамалдар дарактарды тамыры менен жулуп кетет. Ошондуктан жамгыр жаагандан кийин деңиздин бетинде жайнаган өсүмдүк дарактар толуп кетет. Мындай калкып жүргөн жыгаштар кескелдирик сыяктуу жаныбарларга бир аралдан экинчи аралга көчүп келүүгө жардам берет. Жашыл игуана Кариб деңизинин чыгыш тарабындагы аралдарга ийгиликтүү отурукташып калган. Апрель айынын келиши менен төлдөө мезгили башталат. Ошондуктан алардын ургачысы өзүнүн жумурткаларын калтырып көмүү үчүн чуңкур казат. Үстөмдүк кылуучу эркеги 7 ургачысы салган уялар жайгашкан аймакты башка эркек игуандардан кооруп турат. Булар башкалардан кооруган учурда баштарын ары-бери кыймылдатып чайкап турат. Бул алардын каарданып жатканын билдирүүсү.
Уянын күнөстүү бетте жайгашканы маанилүү. Чуңкурду казып бүткөндөн соң ургачысы 18ге чейинки жумурткасын калтырат. Ошону менен ал милдетинен кутулат. Андан кийинки 3 айдын аралыгында жумурткаларды күндүн нурлары гана ысытып калат. Июнь айында игуандардын балдары жумуртканы жарып чыгып калышат. Кариб деңизиндеги бул кескелдирликтердин мисалы үлгү ала турган нерсе. Анткени алар борон чапкындардын кесепеттерин бир аралдан экинчисине көчүү менен өздөрүнүн пайдасына колдонушат. Июль айынын келиши менен терүүлүү ташбакалардын жумурткалары жарылып, майда балдары кумдан суурулуп чыгып башташат. Буларга да Кариб аралдарынын кооптуу жээктерин таштап кетүүчү учур келип калды. Булар баары бир убакытта жарылып чыгышат. Санынын көптүгүнөн улам өз үйүнө жетүүгө мүмкүндүк бар. Булар 10 жыл аралыгында азыркыдан 10 000 эсе чоңоюшат. Бул терүүлүү ташбакалар ушундай кичине болгон мезгилинде деле башка ташбакалардын түрлөрүнүн чоңдорунан да тез сүзүшөт. Сууга жетүү менен изилден элек океандын тереңдигинде жашоо өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн өткөрүшөт. Ургачылар гана Кариб аралдарынын жээгине кайтышат. Алар өздөрүнүн 100 миллион жылдардан бери ата теги аткарып келген сыяктуу жумурткаларын калтырганы келишет. Кариб аралдары жаратылыштын кыйратуучу күчтөрү тарабынан пайда болгон. Борон чапкындардын так ортосунда калуу менен алар жаратылыштын катуу шамал запкысын көрүшөт. Бирок Кудайдын каалоосу менен бул аралда жапайы жаныбарлардын укмуштуу түрлөрү жашайт. Куу тумшуктуу куштардан баштап чыныгы кооз куштарга чейин. Кариб деңиздери өзүнүн жашоочуларын кооруп турат. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү бардык саякатчыларды өзүнө тартып турат. Учурда Кариб каракчылары жок болсо дагы, изилден элек Кариб казынасы дале болсо бар болуп келет.